Айнагүл 1964 жылы туулганмын. Жашым азыр 61-де. Көп жыл мектепте иштедим, 40 жылга жакын. Эми азыр быйыл пенсияга чыктым. Эми пенсиядан кийин бир жолу ушул кыргыздын улуттук буюмдарын ушундай эме кылам да. Жакшы көрөм, ушуну сакташ керек, кийинки муундарга өткөрүп бериш керек деген ойдо ушу кыргыздын кол өнөрчүлүгүнө өзгөчө басым жасайм да. Негизден эле шырдактуу жалаң ушу менен алектенесизби? Шырдакты ооба. Мен биринчи келин болуп келген жылы 87-жылы кайнем анан шырдамал жасайт эле да. Анан ошол кайнемин жасаган шырдамалдарын карап, кийиздерди аябай сонун тандайт, жүндү дагы жакшы тандайт да. Көбүнчө кийизди шырдакка кийизди күзгү жүн көбүрөөк болуш керек экен да. Күзгү жүн менен жазгы жүндү экөөнү сабап, биринчи тытабыз аны, анан сабайбыз, сабагандан кийин экөөнү кошуп туруп аралаштырып сабайбыз. Анан кийин мурдагылар чийге басып эме кылышкан. Колго. Чийге жууп туруп, анан кийин сууну кайнатып алып, ошону менен түрүп, анан кийизди басып ошентип жасайбыз. Анан мурда мен деле кичине кезимде үйдө апам ошондой шырдамал жасатчу. Анан кийин жасап туруп, кечке ошентип бастырганда билектерибиз ооруп кетчү да. Апа качан болобу, кийиз болду десек айтып калчу да. Кийиз болдум дебейт, кийиз эси болду дебейт деп калчу да. Анан ошентип кийизди аябай көп басса, кийиз жакшы кирет экен да. Ошентип шырдамалдар жасап, ошол апаман, кайненемен ушу шырдамал жасаганды үйрөнүп калдым. Анан раматтылык өзүмдүн атам дагы ушундай боз үй жасаганга, боз үйдө жашаганга кызыкчу да. Анан ошолордун таасири менен ушу мен кыргыз үйдү, боз үйдү жасап, анан кыргыздын улуттук ушундай буюмдарын жасаганга кызыгам да негизи эле. Анан үстүндө биздин ушу пешенебизге кайненем дагы бир жагынан түрткү болду. Анын үстүндө кайынсиңдилерим дагы таар согот бардыгы. Анан мына кичинекей абысыным дагы оймочу. Бул эми Кыргызстанга да таанылып калды да. Өзүңүз жалаң шырдак менен алектенесиз да? Ооба, өзүм шырдак менен алектенем, ооба. Анан анча бош отурган убактарда мындай курактарды, туткуч, керектүү, аял затына керектүү нерселер да. Майда чүйдө ушундай нерселерди жасайм. Мынаны жасадым. Колго үйдү. Кийизди канча жашыңыздан үйрөнгөнсүз, анан ким үйрөткөн негизинен? Кийизди негизи ошо бала кезде апам жасачу да. Кийиз жасап. Бул өнөрдү апаңыздан үйрөнгөнсүз да? Канча жашыңыздан баштап ошо жасап келатасыз? Биз мектепте окуган мезгилде эле, анда биз кичине болчулук. Анан апам ошо кийиз жасап, кийиз тыттырып, кечке ушундай кыла берчү да. Анан жадап кетчүлүк. Алакта эми бала экенбиз да. Апа кечке эле кийиз тыттыра бересизби, кечке эле кийиз жасай бересизби дейчү элек да. Анан кийин көрсө апам ошондой бизге көп нерсени үйрөткөн экен да. Эми кыз балага негизи апа ошондой нерселерди үйрөтүш керек экен да. Бизге ошол апаман калды. Анын үстүнө биздин пешенебизге ошо кайненем да ушундай кыргыздын улуттук буюмдарын жасаганга, айрыкча шырдак жасаганга чоң уус чайыр болгон экен да. Ооба, ошондой болуп калды. Ал адам Анда таасири болду, түрткүсү болду.